Биринчиден бул официально согуш эмес. Согуш болуш үчүн анда нота менен согуш жарыяланат. Анда эки жак тең кадимкидей согушат. Бул жерде иш жүзүндө согуш болду. Саясий жагынан же атайын бири-бирин биз мына согуш ачабыз деген нота же жарыяланып берген жок бири-биринечи. Бул дүйнөлүк деңгээлде дагы эл аралык келишимдерге туура эмес болуп калды. Анын ичинде бизде КМШ мамлекеттерине биз Кыргызстан, КМШ мамлекеттин мүчөсү Тажикстан, ОДКБнын мүчөсү экөө тең, ШОСТун мүчөсү. Андан сырткары Кыргызстан, мисалы Россия, Казакстан, Белоруссия, Арменияга Тажикстандан да жакындык кылат, себеби биз Евразиясын таможня союздун мүчөсүбүз. Бизде чек ара болбошу керек да. Бул жагынан биз Россияга да жакынбыз. Тажиктер болсо даже байкоочу болуп кире элек бул жергечи. ОДКБда, КМШда, ШОСТо вообще курал колдонгон деген сөз жок. Анын үстүнө авиация колдонгон запрещается. Миномет колдонушту. Минометтин калибрлери бар. Мен аскер адамы катары айттым. Эң чоңу 122 мм бар. Ал чоң согуштарда да колдонот. Бул жерде бул тыюу салынган. Биз деген эл аралык келишимди дагы тажиктер нарушать этип койду да.